Arak içken kүйөө менен жашаса болобу, өзүм намаз окуйм, сабыр кыл, жашагының ажырашып кетип калбагының, балким өмүрүнүн акырында тооба келтирип, намаз окуп калып, бейишке сенден мурда кирип кеткиси бардыр. Ошон үчүн адамдын өзүн жаман көрбөш керек, адамдын жаман пейилин жаман көрүш керек. Дуа кыл, бардык ордунда келет. Арак ичип жүргөн адамдардын кийинчерээк арак ичпей намаз окуп калгандыгын көрдүк. Ал эми ушул арак ичип жүргөн адамдардын бирок ниети түз экен, балдары молдо болуп адамдарга дин өткөндөрүн дагы көрдүк. Демек, адамды арак ичет экен деп убактылуу адамдын пейилин жаман көрүш керек, бирок адамдын өзүн жаман көрбөш керек. Анткени ал да Кудайдын сыноосу, дуа кылышыбыз керек. Кудай Таалам хидаят берсе, намазкан болуп, динге кызмат кылган улуг адамдардан болуусу эч качан ал мындай бир жокко чыгара албайбыз.